Берекелүү Кыргыз жеринин бүт айылдарын үстүртөн көз чаптырып олтурсаң, өзүнчө бир керемет. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, кайрадан эле менин айылым көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн биз Ош облусунун Нокат районуна караштуу Көкбел айылына келип отурабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жайдын күнү көгөрүп аябай сонун көрүнүп турат. Бул айыл бирок айтып коюш керек, эч бир суусу жок. Бул Көкбел айылы кантип көгөрүп турат. Бул дагы өзүнчө бир керемет. Айылга назар салабыз. Айыл өзгөчө көк шиберлүү, табияттын кооздугу менен өзүнө тартып турат. Фергана өрөөнүнүн тоо этегинде жайгашкан Көкбел айылы 1928 жылы түзүлгөн. Катаал шарттуу аймакка кирип, деңиз деңгээлинен 1830 метр бийиктен орун алган. 8225 калк, 1000ден ашуун кожолук жашайт. Аба, бул эми айыл аябай сонун жерде жайгашып да. Эми кооздугуна көзүм тойбой турат. Ушул Көкбел эмне үчүн Көкбел деп аталып калган да ооба? Көкбел чындыгында эле берекелүү, куттуу, майлуу, сүттүү жер. Эми Көкбел деп аталышынын негизги себеби бул баягы фарстардын кук деген сөзүнөн алынган да. Фарста кук деген тоо дегенди билдирет. Анан бел, тоо бели деген түшүнүктү билдирет да. Мисалы мына Токтогулга кетип атканда да Көкбел деген жер барбы? Тоо белинде эми болуп калат. Көк жар дейбиз, тоо жары, көк жаңгак дейбиз, тоо жаңгагы, көк арт дейбиз, тоо асуусу деген маанилерди берет да. Ошондуктан баягы Көкбел дегенди мындай алып караганда чыгыш жагында Папан дагы төмөн жак, батыш жагы Чөстө айылы дагы төмөн жак. Анан мындай тоо белинде тургандайбыз да. Ошодон Көкбел деп аталып калган. Аба, бул жерде ушул эл качан келип олтурукташканда, анан Кыргыздын кайсы урусундагы уулдар жашап келет? Көкбелди куттуу, берекелүү жер деп. Мынабы облус полкомунду иштеп жүргөн мынабы Абдыбай Тажыбаев деген белгилүү коомдук ишмер, саясатчы киши болгон. Аты деле бар мындай кылып. Ушул киши аты Денисановдун 70 жылдыгында Көкбел куттуу жер, мында Кыргыздын түпкү атасы Тагай би жашап кеткен деп сүйлөп калды да. Эми ал кандай, эмнеге таянып айткандыгын мен өзүнчө ушундай кызыгып калып, анан изилдедим да. Изилдеп көрсөм, жана Сайфиддин ибн Дамбыла Шахабас Аксыкантынын тарыхтарынын жыйнагы деген бар да. Мажумат Табарих деген китеби бар. 15-ci кылымдарга таандык Мажумат Табарих деген. Ушунда Сабыр Аттокуровдун Кыргыз санжырасы деген бар. Ошондо баягы Тагай бийдин ушул 15-ci кылымда ушул жерде жашап кеткендиги, андан кийин Аксыга барып, андан кийин Көлгө кеткендиги жөнүндө айтылыптыр да, мындай алганда. Эми ошондо мындай алып караганда, чындыгында эле баягы Тажыбаевдин айтканына караганда куттуу, берекелүү жер экендигин көрүүгө болот да. Эми ошонун негизинде жана көп улуттар дагы эме кылгандыгы көрүнөт да. Анан бул жерде эң белгилүү эмелерден ушул жерде жөнөкөй эле карапайым жумушчунун үй бүлөсүнөн чыккан Насир Денисанов чыкты. Мындай эме кылып. Таштемир Жороев деген чыкты, Апиза Боронбаева дегендер чыкты. Эң алгачкы ушул баягы билимдерге ээ болуп, ушул областтарга таанымал болгон Жаанбаев Дады деген, Айткулов Урсмамат деген белгилүү партиялык кызматкерлер, жетекчилер иште эме өсүп чыгышты. Айылды үстүртөн көз чаптырып турсаң, чындыгында Көкбел деп суу жок болсо дагы мына ушундай көгөрүп аябай сонун көрүнүп турат. Бул да болсо бир Алла Тааланын бир керемети десек болот. Бул жердин баягы мындайынан эле булут мындайынан келет дагы, башка жерге жаабаганда да Көкбелде сөзсүз жамгыр болот да. Эми ошол мезгилдерде карагыла картошка эгилет эле, жүгөр эгилет эле, мындай эме кылып. Кызылча егишти, өстү мындай эме кылып. Ошол баардыгы баягы жердин ката топурактуу экендигин, анан кийин жана жамгырдын көп болгондугуна. Эми азыркы мезгилде суу маселесин аябай оор, таза суу деп ар бир эмеге үйгө кирип жатат. Эми атайын скважина кылып туруп элде суу менен камсыз болуп атышат. Эми ушул көгөрткөндөр дагы жана көгөргөндөр атайын суу ташып, эшектер менен сууну ташып.
Alып gelip kögötüştü uşularda. El deyiңiz, El ova. El aябай менеткеч deyiңiz. Ова. Son. Айылды бир ичине сүңгүп кирип, кыдырып, эл менен таанышып чыгайын да. Жақсы болот, Жолдоштотуңуз. жақсы болот. Аха. Көкбел айылына көз чаптырсаң өзгөчө кызык. Тарыхын билип алып, андан ары жол тарттым. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Ат бастырып, ат таптап жаткан абаларды кезиктирип калдым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келкам. Кандайсыз? Кандайсың? Жакшыбы? Тынчсыңбы? Айылдын улакчысы сизде. Ооба мен. Тынч турасың? О, ат күчтүү кайбы? Ат күші жаңыдан алганбыз муну. Ой, тиштенбейт койгонуз, Ооба. Быйыл тарбиялайбыз быйыл. Кудай кааласа. Быйыл улакка тарбиялап быйыл чабабыз. Жашат быйыл жаңасы болду. Аха. Шуну быйыл тарбиялап чабабыз Кудай кааласа. Бул каяктан келген бул? Бул мына Ноокатта Жаргак деген ат бар. Ошонун баласы. Бүгүнкү күндө мына ушул сайыпкерчилик кандай болуп атат? Сиз өзүңүз сайыпкерсиз да? Ооба. Сайыпкерчилик эми азыр мына багууга эми киргизебиз. Багып эки мал жем берип, быйыл азыр эми будай берип баштадык. Будай берип атабыз. Будайды берип багып болгондон кийин анан арпага өткөрөбүз. Арпага өткөрүп суутуп, анан Кудай кааласа быйыл чилдени чүрүптүрүп чабабыз муну эми. Ошо чилдеде чабабыз. Ошого чейин суутабыз, минебиз. Түнү минебиз, жабылап алып. Алып келип түнү минип келип туруп таң ашырып таштайбыз саарга чейин. Саар багымдаттан анан отко коюп, курсагын тойгозуп, анан жем беребиз. Азыр сизде 3 ат бар экен, а? Чөө бар азыр. Мына бул атты Жалал-абадтан алып келдим. Бул өзүбүздүн кара байырбы? Кара байыр, өзүбүздүн кыргыз жылкысы. Ана бул 3 жашар тай. Ооба. Атты таптаганда эң негизги эмнесине көңүл буруш керек? Муну багыш оңой. Багып аласың оңой эле. Муну суутушта да түнү күнү мээнет кылыш керек экен. Түнү саат 1, 2, 3 чейин түнү миниш керек. Өдөгө, ылдыйга минип, анан кийин бул жаныбар терли, жабууну жабып алып несин да. Терлигинен алып келип анан шападага асып коесуң. Асып коюп анан бир убакта саат 5-те туруп анан отко коесуң экен. Абдан оттотуп, анан кайра жем берип, күндүз дагы күнгө кечке асып. Ошентип мээнет кылбасаң бул улакка каяка чабасың, чаба албайсың да. Бул багышы берсең темире берет. Багыш оңой, тапташ кыйын. Тапташ кыйын экен. Буга мээнет керек. Мээнет кылыш керек. Өзүңүз канча жыл улак чаптыңыз? Мен ушу 10-ду бүтпөй эле чаап баштагам. Анан жакшы ийгиликтерге жетип баштагам ушу 10-класстан баштап алды кеттилер ташап баштадым ушу. Ошодон ушул 45-50 чейин чаптым да. Азыр деле чабам эми. Алиги жаш балдарга неме кылып чаппайм ушу. Азыр да 1-2 алып коесуз, чаап коесуз. Каласа жетет ого. Ал жетет. 10 келип калса шарт алып коюш, ал жетет Кудай каласа. Жанагы карышкыр карыса дагы бир койшо. Калы бар дейт го ошондой. Минип көрсөм болобу? Болот, минип көрсөң болот. Уруксатпы? Бул кызылга ынабайт атат да бир болсочу, а? Hop, hop. Çek. Çekiliyor, çek. Мына кыргыздар улакка мына ушундай сонун аттарды таптап аткан мезгил экен. Азыр мен үстүмө кызыл кийип алдым эле, кызылдан чочулагандан чечип минип көрдүм. Чочулабай эле
жакшы буюрса. Бали ушундай аттарды таптап бүгүнкү күндө кыргыз улагын көк бөрүнү атагын даңкка чыгарып аткан сайыпкерлерге дагы балилебиз. Биякта талай агабыз отурат. Азамат. Рахмат. Үстүндө тимеле. Бул айылдын сыймыгы болгон мамлекеттик ишмер Кыргызстандын биринчи премьер-министри Насирдин Исановго арналган музей бар. Азыр ошол жака кирип баратам. Көрөбүз. Кел Казыбек. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы келип алдыңбы? Жакшы. Жүрө мына Исановдун музейи менен тааныштырайын. Ошо таанышканы келаттым эле. Сени келет деп угуп. Ушул жакта жайгашканбы бул? Ушул жакта жайгашкан. Бул жакта экен да? Мына музей. Эмне үчүн капкараңбы? Мына музей өзү мына ушундай немеде туруш керек экен да, бир немеде. Эгер жарык боло турган болсо мына сүрөттөргө зыяны тиет. Мына ошондой ушул немеде турат бир калыпта. Күңүртте. Мына бул Исановдун үй бүлөсү. Бул жакпы? Мына бул апасы, берки атасы, мына бул өзү, бул карындашы, бул иниси. Азыр мына ушул иниси азыр ушул айылда жашайт. Абдырашид деген. Могу киши, жакшы. Бул агасы, бул жеңеси, мына үй бүлөсү менен. Мына Исановдун студенттик күндөрү. Мына ушул сүрөттү Бишкектен мына Чечтөбөдө досу Карабаев Рахман аба бар. Мына ошол барып Бишкектен сүрөттөрүн чыгарып келди да. Мына ишмердүүлүгү Исановдун мына Алтын казык жайлоосунда жүргөн сүрөттөрү, достору менен биргеликте. Мына замандаштары Исановдун. Бул жакпы, бирге иштешкен замандаштар. Иштешкен замандаштары. Ал эми бул Кыргыз Республикасынын биринчи премьер-министр болгон убактагы сүрөттөрү. Бардыгы этап менен жайгашкан экен. Бул жумушчу сапарлары. Мисалы Кытайда болгон сүрөттөрү. Ал эми мына баягы Исанов айылы, мына жолдо келет көрсөңөр керек. Исанов айылы, мына ошол айыл жөнүндө маалымат, ошол Исанов жөнүндө адамдардын мисалы Тилектеш Ишенкулуулунун Исанов жөнүндө жазгандыгы, мына Казыбаев Ташандын, Таштемир Жороев досунун Исанов жөнүндө. Ал эми бул үй бүлөсү, мына Исановдун өз эки уулу, биринчи уулу Султан, экинчи уулу Алмаз. Анан Султан каза болгон, Алмаз ака бар, onu өзүңүздөр таанысаңыздар керек. Мария эже Коомдук ишмер деп коет. Ушу эл үчүн үрөп-күрөп, жан үрөп иштеген дейт да. Анан бул айылга кандай эмгектер жасап кетти? Бул Исанов башка адамдардан эмнеси менен айырмаланып турат? Тазалыгы менен да. Өтө таза иштеген да. Буну көрө албастар көп болгон да. Мисалы биздин айылга мына ошол 91-жылы мына Акбура суусун билесиңер да, Папандагы. Ошолдон суу тартып келсе, биз Кайрак айылында жашайбыз. Ушуга суу чыгарып берем деп, ошол Акбурадан турба тартып келген да. Бирок ойлогон ой ишке ашпай калды да. Ошол жарым болгондо бул дүйнө менен кош айтышты. Ошол ишке ашпай калды. Ошону адамдар эми азыр чыгарып атышат. Бул адамдардын акылына эми келиптир да. Бирок Исановдун акылына мурун эле келген экен да. Эгер ошондо 91-жылы суу чыгып калмактагы биз Кайрак деп аталабыз. Ошол Кайрак эмес, суулуу жер деп аталып калсак керек эле деп ойлойм да. Мына азыркы учурга чейин суу жок. Мына эми азыр Акбурадан тартып келебиз деп жарым жолго келип калды деп атат. Эми чыгып калышы мүмкүн, чыгып калатына күзгө чейин деп атат. Бирок Исанов болгондо ошол 91-жылы чыгып калмакта. Мына 30 жыл башта боло турган иш. Башта болгон нерсени Исанов ошол мезгилде ойлоп койгон экен да. Бул акылдуулугу. Насирдин Исановдун Чакан музейин өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, тааныштык. Албетте ушул айылдан чыгып, мына ушундай эл үчүн кызмат кылган инсандарыбыз бүгүнкү күндө көзү өтүп кетти. Бирок жасаган эмгектери, кылган иштери өмүр өрнөгү биз үчүн тарбия десек болот. Макул анда
Биз дагы баралы бир айыл кыдырып. Болуп турму? Чындыгында аябай сонун кылып жасап коюптур. Ар дайым ушу эстеп, эскерип жүрө бериңиздер. Айыл элине, жаштарга кандай десем эле? Үлгү ала турган музей болуп түбөлүккө сактала берсин. Ушул жерге баягы окуучулар, мектеп окуучулары баягындай туулган күнүндө 7-ноябрда жакын киришет да, 6-ноябр, 5-ноябрларда келет. Ошо деген музей менен таанышып кетишет. Анан кийинчерээк окуучулардан сурайбыз да. Исановтан кандай жакшы нерсени алдыңар ушу музейден десек, Исановду биз үйдөн дагы мугалимдерден да угабыз дейт, анын тазалыгын дейт. Анан ошондой болсок деген үмүт бар деп окуучулар дагы алдына максат коет да, ушу Исановдой болсок деп. Макулан ага, бар болуңуз. Болуп турмайлы, жакшы барыла. Исановдой таза инсандар чыксын бул айылдан. Албетте, Кыргызстандын кайсыл гана айылы болбосун, жетишкендиктер менен кошо чечилүүгө муктаж болгон көйгөйлөрү болот эмеспи? Алардын бири суу маселеси. Таң каларлык жери бул айылда суу жок болсо да, айылдын көгөрүп турганына көзүң тоет. Эгерде ичүүчү суу келип кала турган болсо, дыйканчылыкка бир топ өбөлгө түзүлмөк. Мухаммед ага, бул күнөскананы кантип салып алдыңыз? Bunu проект боюнча Азия банка долбооруна киргенмин өзүм. Ошол эме боюнча проектти жазып, ошол проект боюнча утуп алганмын да. $20,000 грант. Акчаны. Салып беришти. Өздөрү келип куруп беришти. Мен ушу биз башка жакка караганда биз көпкөлдө суу жок да. Анан бир жерде жаштарды ушундай нерсени көрсөтсөк жакшы болобу деген эме менен тамчылатмап да бул. Анан жөмлү акылдуу печкеси бар bunun. Печкеси дагы морусу дагы эме иштей турган еврей стандарттагы эме. Үстү кийизи түрлүү ачылып жабылат стандарт эме да. Материалдарын көрүп атасың, нержавеющий материал, чирибей турган. Клёнканы сактайт экен булар. Эгер берки материалдан болсо, карарат экен дагы клёнка тез эле чирип баштайт. А бул клёнка 3 жылдан бери булт этпей атат. Себеби bunun материалда жакшы болот экен да. Буга чейин эмне экенсиз? Башынан эле кулпунай эгип келгенсизби? Помидордон өтө жакшы түшүм алганбыз. Бирок ошол моментте пандемия чыгып калган. Базар жабылып, башка болуп. Ушул жерден Өзбекстандын Асеке дегенен көчөт алып келгенбиз. Түгүнөн 15 килограммдан бергенде ар үчтүк 1000 үчтүк алып келгенде 15 тонна помидор чыккан. Бирок базар болбой эле сата албай туруп калганбыз да. Тоскоол болуп калган, эч ким чыга чыгарбайт элем, эди карантин болуп тосуп өткөрбөй койгон иш жакка. Мунун кийинен мунага өттүк, бул эми от жакпайт экен го, бирок сорту көйлө жакшы эмесирээк болуп атат. Башка сортунан эгишим керек болуп атат. Кулпунайдынбы? Ооба, кулпунай. Эмне үчүн мындай? 4-5 сорту бар экен, жаңы сортун сүйлөштүм азыр. Эки катарга эгип көрөйүн деп. Ол өзү чет мамлекеттен келген. Мына ол эми Кыргызстандын өзүнүн сорту. Аба эми азыр бул жерге кулпунай менен кошуп, бул жака кызылча, картошка да эгип койгонсузбу? Бүт эле баарын эгип койгон окшойсуз. Спор эмеден эгилген. Мына улар ушул Асек эмеден келген уруктун жарылып калгандагы чыккан помидор. Ушулардан уругун алып өтөм деп эме болуп турам азыр кармап. Бийик өскөн немелерден. Бир топ нерселерди эгип алыпсыз да. Куропту күнүмдүк окутка кошушат. Столовойдагы окуучуларга берилет да. Бул жерде мектепке дагы көмөктөшүп турат экенсиз да. Көмөктөшүлөт. Мектептин балдары иштейт, мектептин балдары эме кылат. Мектептин балдары шуну көрүп, башка жакка барсам кичине мен көргөнмүн, билгенмин деген сиз жакшы нерсе да. Үйрөнөт да. Чарбачылыкка дагы үйрөтүп турат экенсиз да. Чарбачылык эмесинде дагы жакшы болуп атат деп ойлоном. Жада кулпунайды көрбөгөнүн көп экен. Бизде көпүндө суу жок да. Кандай базарда пышканын көргөн. А бул жерде нак көзүм менен көрүп атышат. Биринчи кирешеңизди эмне кылдыңыз анан? Эчки алганбыз. Эчки, коён. Сүт багытын эчкилерди алыпсыз да? Ооба, сүт багытында эчкилерди алдым. Эт багытында коёндорду алдым эле. Азыр эми коёндор бир
60-нараак бирок болуп калды. Ого. Жакшы. Аны кандай этке тапшырасызбы? Буну санапсыздан уруксат берсе, ысык тамакка берем да. Ысык тамакка. Эч кимдир сүтүн апар аназдан өткөрүнөн бериш керек да бул жерде. Ошол Кудай кааласа бирок жаңы окуу жылына этке берем деген ниет бар эми. Мисалы, bir аптасына şu окуучуларга 3000 сомдук эт жешет. Андан эми ата-энелерден пул топтойбой, ошондо кылсак кыйла жакшы болобу деген максатта. Ушуга дейин топтолгон жокпуз. Бири ата-энелерге өз эмеси менен берилип атат. Албастан эле багы эме менен окат берилип атат. Демек анда быйыл жаңы окуу жылына сүт багытынан, эт багытынан буюрса мектепке көмөктөшөйүн деген ниеттериңиз бар экен да. Абдан жакшы, бали, азаматсыз. Айылдын чыганы болорсуз. Түшүмүңүз мол болсун. Айылдыктар өтө менеткеч. Абдусамат Атокуров аба учурда айыл чарба иштерине керектүү шаймандарды, техникаларды кураштырып жаткан кези. Кара олтуруп ар бир жаран өз колдору менен ушул сыяктуу техникаларды жасап пайдаланса болчудай. Ал эми бул айылдын айымдары болсо ууз чеберчиликти унутта калтырбастан карманып келүүдө. Куш келипсиң Казбек, биздин Көкбел айыл аймагыбызга. Биздин Көкбел айылыбыз касиеттүү эл, касиеттүү жер. Анткени биздин Кыргыз Республикабыздын эң биринчи премьер-министри мына ушул көк шиберлүү Көкбелибизден чыккан. Көкбел эли жалпы эле эли ыймандуу, өнөрлүү, таланттуу. Мынантип баары бош убактысы жок, кол өнөрчүлүк менен, куракчылык менен, саймачылык менен, уузчулук менен алектенишет. Мына ошолордун катарында биздин дагы сыймыктанган Көкбелдин текши бар кыз келиндердин ушул себин жасаган, биз урматтаган биздин үлгүлүү айымыбыз, биздин апабыз деп койсок да болот. Бизге ар тараптан үлгү болгон мына Байша эжебиз дагы айылдын эң кадырлуу чебер ууз айымдарынын бири. Бүт курактарды өзүңүз даярдайт экенсиз да? Ооба, өзүм даярдайм. Бош отурбайм. Ушул илгертен калган ушул курактарды эч унутта калтырбагым келет да. Ошо илгерки курактарга, илгерки текме, сайма, мына окшогон шырдактарга басым жасагым келет. Кудай кааласа ушинтип болсак, балдардан неберелерге калса деймин. Неберелерден чеберелерге ушу Кыргыздын кол өнөрчүлүгү унутта калбаса экен дейм да. Ошентип ушу курактарды мына 4-класс, мына 6-класс ушуларга дагы ушу кичинесинен ушинтип сайдырып, тиктирип үйрөтөм. Бул неберелериңиз үйрөнүп калган турбайбы? Үйрөнүп калган, ооба. Үйрөнүп калган. Мынантип тиге беришет. Анча мына куракты дагы кыркып беришет. Ошо айылда көп кыздардын себин тигем. Ошо көп заказ келет, ошондо дагы үлгүрбөй калсам, ушу неберелерим дагы кыркыша берет. Жолдошум дагы кыркыша берет. О, сонго. Ооба. Ушинтип анан көптөп кыздардын себин бүтүрөбүз. Мына ушу менин колуман чыккан баардык курактар ушулар. Бүгүнкү күндө айылда ушул жаш келин кыздардын ушу куракты, ууз чеберчиликти үйрөнүүдө кандай шыктары барбы? Үйрөнөм дешеби? Үйрөнөм дешет, Кудай кааласа. Көптөр эле бар, арабызда бар. Мына өзүбүздөн эле мен айтайын, бир киштейбиз, мына биздин бакчанын жетекчиси. Бир эле жетекчи болуп калбайт бул. Мына ар тараптуу да. Биринчи эле айтсам, шайырлыгын айткым келет бунун. Аябай шайыр, жумшак, ачык мүнөз. Бул чеберчиликти бакчада колдоносуздарбы? Албетте колдонобуз. Бул балдар бакчасы көбүнчө кол өнөрчүлүктү талап кылат. Анткени биз балдарга күндө келгенде биз аларга бир өзгөчө бир алар ушу кубанып бакчага баргым келет деген бир сезим менен өзгөчө буюм жасап бергибиз келет. Анан жасалгаларыбызды дагы кол өнөрчүлүгүбүз менен илип жасап, ушундай таң калтыргыбыз келет. Анан балдар бакчасынын эң алдыңкы балдар бакчасы бул ниетибиз. Ошол колубуздан келишинче саймачылык, мына Байша эженин ал жерде дагы куракчылыгын колдонот. Кииз менен иштейбиз, фетра кездемелери менен иштейбиз.
аябай бакча менен аябай байланышта да, колөнөрчүлүк дагы. Ошол анын бул кызыбыз тарбиячы болуп эмгектенет балдар бакчабызда. Уус чебер. Бул окуп жүргөндө дагы ушундай атайын колөнөрчүлүк ийримдерине катышып келген өзүбүздүн кыздарыбыз. Мынантип кыздарыбызга ошол балдар бакчасындагы атайын асынчу сумкаларыбызды жасап, саймалап берет. Бул жактагылар дагы өзүңүздөр жасагансыздар да, Ооба, мына алып берди. Мисалы, бизде атрибуттар сөзсүз илинип туруш керек да, биз мамлекеттик ишкана болгонубуз үчүн. Анан биз буларды сырттан жасатып, алып келгенге бизге акча каражаты жетишсиз бир жагы, анан кымбат түшүп калат. Ошондуктан биз мындай материалдан эле, бул мына Кытай кийизи да. А эгерде биз өзүбүздүн нукура, өзүбүздүн кийизден кылсак, ага күбө түшүп кетет экен. Анан мындай Кытай кийизин алсак, бул тура берет, бул эч качан өңү өчпөйт, жыртылбайт. Анан биз мен бир түндө мына ушул Кыргыз Республикасы мамлекеттик гимнинин ар бир тамгаларын кыркып чыгып, ушинтип кездеменин жардамы менен, анан атайын ба желим клей менен жармаштырып жасап чыкканмын. Буну мен ар кайсы жерге барып көтөрөм, ыңгайлуу, көтөргөнгө да, көрсөтмөгө да ыңгайлуу. Анан өзгөчө бир буюм болуп саналып калат да. Мына ушинтип кичинекей наристелерге шык берип турат экенсиздер да. Ооба. Кыздарыбыз дагы эжеке бизде атайын сүрөт тартуу сабагыбыз бар. Сүрөт тартуу сабагыбызда дагы оймочулук, ойма менен тартабыз, ойма тартабыз дешет. Кыздарыбыз дайыма сүрөт качан болот. Анан көркөм адабият деген сабагыбыз бар. Көркөм адабиятта дагы ушундай көздүн жоосун алган ар түрдүү колөнөрчүлүк менен жасалган буюмдарыбызды алып келсек, дагы качан сабак болот? Бүтүп калдыбы? Эртең келебизби деген сыяктуу ушундай балдарга шык кызыгуу тартуулайбыз. Эчеке, анан мынау курактардын, ушул оймо чиймелердин бүгүнкү күндө ошо замандын талабына бир жаңыча, бир жаңы идеяларды мындай киргизүү болобу? Сөзсүз болот. Курактардын дагы өздөрүнүн аттары болот. Мисалы, мыналарды каттама курак деп коебуз, илгертен калган энелерибизден. Анан мына азыр жаңы чыкты. Казак курагы деп коет. Азыр эми акыркы үлгү ушул, ушуга көп заказ келип атат. Шуну биринчи менентип майдалап бирден курап алып, анан туташтырып, анан патушка же төшөк ошентип мынатып алып чыгабыз да. Онун чекесине сөзсүз мына каркыра деп коет. Каркыра курагын сөзсүз мындан да кылып койсок, айкалышып биринен бири чыга берет да. Бул курак биринен бири чыгат да. Ошол курактын түрү көп. Отуруп курактан гүл чыгарып берсең болот, тоону чыгарып берсең болот. Кисти иштетебиз, кисти. Жакшы. Көт. Ой, Азамат. Зачта переход кылалар. Переход. Азыр бул жакта Көкбел айылындагы мектеп окуучулары кыздар экен. Бул жакта машыгып атышат. Азыр Бакыт агайдан сурайбыз. Агай, машыгууңуз кандай болуп атат? Бул мектеп окуучулары окшойт кыздар. Мектеп окуучулары ооба. Биздин машыгуубуз эми жайын кышын каникулга карабай дайыма үзгүлтүксүз болот. Себеби биздин кыздар ушул райондун курама командасынын негизги бөлүгүн түзөт. Областы курама командаларынын дагы негизги бөлүгүн түзөт. Музыкалык деңгээлге чыккан кыздар. Азыр машыгуубузда чоң кыздар экзамен тапшырып атышат. Ошол азыр булар кичинекей кыздар. 8, 9, 7 класстар, 5 класстар бар. Ошол. Демек, машыгууңуз күндө эле болуп турат экен да. Өзүнүн баардык эмелери бар. Бул тандоо кандай болот? Кантип тандап аласыздар? Тандоо сборныйга жакшы сборна зональный турлар болот, анан районный турлар болот. Зональный турду өткөргөндөн кийин бул жерде 2 мектеп бар, ошол 2 мектептен чогултуп, негизги ушул 2 мектепти бирдей тандап калдырам. Кызыккан кыздар гана келет. Анан зонаны уткандан кийин районго ошол сборный курама команда, айыл өкмөттүн курама командасы болот. Анан областтык деңгээлге райондон тандайбыз. Үчтүү оюнчулар.
Бирок негизги курама команданын негизги бөлүгүн ушул Көкбел айыл өкмөтүнүн кыздары түзөт. Ушул жерде 2 мектеп бар, ушул 2 мектептин кыздары түзөт. Абдан жакшы Бактагай. Азыр мен бул жакта кыздарды көрүп атам. Чындыгында топко болгон шыгы аябай жигердүү экен. Анан бул ийгиликтериңиз кандай болду? Ийгиликтериңизди көрсөтпөйсүзбү, айтпайсызбы? Мейли азыр биякта музей жасап койгонбуз, ошого кирип көрсөтөлү биякта. Ийгиликтериңизди? Макул анда. Койгонбуз комнатаны ошо. Кайсы жакта? Бияктан жүрүбүз. Булар өздөрү машыга беришет да? Машыга беришет. Нақышкепсерин ушул жерге жетишкен ийгиликтерибизди ушинтип музей кылып койдук. Бул жерде райондуку бар, облустуку бар, республикалык дипломдор. Мындай эмелер бар, кубоктор. Буларды өзгөчө бөлүп койсуз го. Булар ушу быйылкы жылкы жетишкендиктер, быйылкы окуу жылындагы. Бул күздө Караколдо, Үскөлдө ачык биринчилик болгон спорт мектептеринин арасында. Ошондо биринчи орунду алдык. 20 000 эмеси бар эле, ошонусу менен кошо. Бул быйылкы экен, э? Экинчи орун болуп калыптыр да. Эмеде мектеп лигасында ушул жана 2 мектеп бар дедим, ошонун бир мектеби катышып, кыздарым жарым катышып экинчи орун болуп калдык. Бирок бизди уткан өзгөн командасы Бишкекте биринчи орунду алып 300 000 приз алышты. Биз деле өзгөн командасыбы? Контрольный маленькийден утулуп калдык да, 3-нчү партияда. Эгерде биз утканда биз деле ошо барып биринчи орунду биз алмак экенбиз да. Анан менин кыздарым ушул чоңойгондон кийин да ойношот. Мына Москвада ойногон кыздардын чоң кыздар ойношуп. Айырда дагы. Сиз бүт эле кыздарды даярдай турбайсызбы? Ооба, кыз жалаң кыздар. Бир ишти алып кеткен жакшылар бир жагынан. Ошо кыз балдар немеде, кыз балдардын өмүрү кыскараак болот го, мындай жашоо өмүрү. Турмушка чыгат, ошо менен токтолот да булардыкы. Ошого кыз балдардын көңүлүн алып коеюн деп ушул айылда кыздардын менен иштеп атам. Андан соң бул жактагы бүт формалар экен. Формаларыбыз бар. Спонсорлорубуз алып берет. Жигиттерибиз бар ошо кызыккан. Бул Нокаттын курама командасынын формасы, бул айыл өкмөтүнүн курама командасынын. Өзүңүздөрдүн айылыңыздардын Көкбел ушул абдан жакшы. Мынакей, Бактагай айткандай, азыр бул жакта мына Көкбел айылынын ошо курама командасы, кыздар курама командасынын кийүүчү формалары сары, кызыл. Анан мына тегеретте көрүп атасыздар өзүңүздөр. Бүт ушул алган дипломдору, ардак грамоталары, бүт сыйлыктары, биринчи, экинчи, кайсыл гана айылдын ушул уулдары, кыздары ушул айылдын даңкын чыгарса, бул дагы айылдын даражасы көтөрүлүп, сыймык болот да, Бактагай. Ошо мен деле ушул жаңы келгенде ушул айылды эч ким тоготпойт эле, Нокат волейбол мекени го. Бизди эч ким тоготпойт эле. Көкбелдиби? Көкбелди. Себеби Нокаттын берки четиндебиз да. Эң алыскы эмелерден. Анан ушуну мен дагы ушул кантип эле чыкпасын деп ушул айылда аракет кылып 10 жылда жолго чыкканбыз. 10 жылда чыккан 2008-жылы биринчи жолу. Ошондо алгачкы сүрөттөр бар. 2008-жылы чыкканбыз. Райондо. Анан сразу областка барып, ал жерден дагы экинчи орунду алып, ошентип Бишкекке барып сборный жарымын түзүпчү. Ошентип кызыккан ошо айылдын балдары неме келет. Күчтүү келет айылдын балдары, кыздарычы. Күчтүү келет. Буларга кичине стимул болсун деп, айылдан чыксын деп. Анан дагы бир программа бар, айыл жаштары дегенчи. Мамлекеттик программа бар, айыл жаштарын өнүктүрүү деген. Ошолго дагы чоң кыздарыбыз 18ден жогору, ушул бир эле айыл өкмөтүнүн кыздары катышат ага. Айыл жаштарын өнүктүрүү боюнча ошол эме программа дагы бизге жакшы болду. Ошол программа боюнча дагы жылда катышабыз. Былтыр гана болбой калды, 2 жылдан бери. Ошолдо дайым мына эмелер бар. 3-чү орунду алып келип атабыз. Ошол Скөлдө болот, мына кыздар катышкан. Дени сак улут дегенгечи. Ошол негизги эмебиз, биздин милдетибиз ушул балдардын дени сак болсо, улуттун дени сак болот. Айыл өнүксө, район өнүккөн болот. Район өнүксө, область, ушинтип Кыргызстанга кичине салымыбызды кошуп коелу деп жүрөбүз. Бали, азамат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Силерге катыра бериңиз. Силерге да рахмат, ушу айылда келип тартып
Şu ayıl önükse onun Kırgızstan önüge de turabı. Rahmat sizlerge mына жигиттер. Чоң рахмат. Мо бөлбөңүз мага ийбай жакты. Сонун кылып койсуз. Албетте, ноокат жергеси алма менен гана таанылбастан мына ушундай спортко жакын уулан кыздары менен атагы чыкканын десек болот. Албетте, айыл жери өнүксө өлкө өнүгөт эмеспи? Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Ноокат районунун Көкбел айылына болгон бир күндүк сапарыбыз соңуна жетип олтурат. Бир күн кечке айыл кыдырып аябай чарчадым дегендей. Бирок айылдардын кооздугу, жаратылышы адамды ар дайым шыктандырат. Менин айылым көрсөтсө сиздер менен болду. Кийинки айылдан көрүшкөнчө аман болуңуздар.